Атсыңар балдар. Бүгін тарбиялық саат. Бүгүнкү биздин темабыз 9 май улуу жеңиш күнү. Балдар, бүгүнкү биздин сабактын максаты улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына карата маалымат аласыңар. Ой жүгүртүүңөр, сөз байлыгыңар өсөт. Ата мекенди сүйүүгө, аны коргоого тарбияланасыңар. Балдар, жылыга жагымдуу жаз мезгили жан дүйнөгө жылуулук алып келгени менен 1945 жылдын ушул күнүн жана ушул мүнөттөрүн аргасыз эстөөгө мажбурлайт. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңден ашык адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Балдар, алардын арасында биздин айылыбыздан 89 жоокер кетип, 29 гана айылыбызга кайтып келген. Калган 60 жоокер курман болгон. Балдар, бүгүнкү күндөгү биздин жыргал замандын түптөөчүсү улуу ата мекендик согуштун ардагерлери. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлери тарыхта аты алтын тамгалар менен басылган ат көтөргүч жүктү аркалап, ушул күндү бизге тартуулаган өчпөс жылдыздай болгон улуу инсандар. Алардын көрсөткөн эрдиктери эч качан унутулбайт. Балдар, үйгө тапшырма. Өзүңөр жашаган айылыңардан улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин аты жөнүн дептериңерге жазып алгыла. Жана ата мекенди коргоого арналган ырлардан жаттап, көркөм айтып бергиле. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.